урматтуу Доодургүл Шаршевина, бул долбоорду сөзсүз түрдө колдойбуз, керектүү долбоор. Анан бул мыйзамдан тышкары мен кичине суроолорум бар эле. Азыркы учурда мына бизде мектептерге ремонтко акча бөлүнүп атат да. Толугу менен бөлүнүп атат. Анан жерлерде өзүм да мониторинг кылып келдим. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Былтыркыга караганда нормативди жогорулаткансыздар. Быйыл абдан жакшы ремонтторду жүргүзүп атабыз деп бизге кайтарым байланышка чыгып жатышат. Ошол мектептердин ремонтко бөлүнгөн акчаларын эртерээк бөлдүртүп берсеңиздер, өзүңүз көзөмөлгө алып, Минфин менен. Анан азыркы учурда региондордо мектептер эми окуу жылы аякта бүттү да эми. Жаңы окуу жылына чейин мугалимдер да баягы эмгек өргүүсүнө чыгыш керек да, ремонтторун эртерээк бүтүрүп. Көп мектептер экзамендерди 1-2 класста калтырып, калгандарын ремонт кылып бүттү. Ал эми кезектеги ремонт жүргүзүүгө акча каражаты бирөө да мындай кармалган жок. Ошол эле учурда 7 миллиардтан ашык сом эмгек эс алуу өргүсүнө чыккан отпускной акчалары дагы таратылып жатат, берилди. Рахмат, ошону да көзөмөлгө алып койсоңуз. Рахмат, алабыз.